Урматтуу депутаттар, комитет макул болса, фракциялар каршы болбосо, кээ-бир мыйзамдар бир убакта 3 окуудан кабыл алынат. Андай 6 учур кош чекиттен кийин саналган. Эгер закон конституцияга каршы келип, конституцияга туураласа, эгерде жаңы алынган законго эски закондор каршы болуп, аларды туураласа, бир закондун ичинде техникалык ката болуп, техникалык каталарын оңдосо, орусча, кыргызча тексттердин ортосунда карама-каршы болуп, аларды туураласа, анан эл аралык кредиттик соглашениянын башкаларды ратификациялоо маселеси гана 3 окуудан одновременно каралат. Башка бардык мыйзамдар жана мен айткан тартипте каралат. Эми лично Милан Исакбекович сизге депутаттар добуш бергенине жооп бербейт деп ура деп биз бардык нерсеге добуш бере беребиз. Депутаттар сиздер жооп бербейсиңер. Бирок жооп бере турган киши төрага. Ал Кыргызстандагы эң бийик должностное лицо. Анын милдети конституцияны, анын эң негизгиси регламентти так сактоо жүктөлгөн. Эгерде ушинтип сайрап депутат айтып тургандыгына карабастан добушка коюп жиберип, эми депутаттар силер жооп бербейсиңер, көздү жумуп добушка берип кое бергиле деген менен мыйзамдаштырып келгенде Рахмат. Жыйынтыгыңыз 4-чү микрофон. Төрагалар кылмыш жообуна тартып элек. Бирок мындан кийин андай президент толук болот. Мен аны да эскертип айтам. Анан депутаттар көздү жумуп жооп бербейсиңер деп добуш коюп жиберип, көп мыйзамсыз нерселер өтүп кетип атат да. Мындан кийин андай болбош керек. Убакыт аз болгондугуна байланыштуу, аны негиздегенге мен азыр убактым жок. Эскертем да, Мирлан. Рахмат. Бул кылмыш жообу. Билесин баарын добушка коюп кутулуп кете албайсың бул жолу.